Студиябыздын экинчи мейманы бар. Бүгүн биз бал тууралуу, бал арылар тууралуу, дал ошол бал арыларды баккан, караган инсан менен маектешебиз, хоорашабыз. Эгерде сиздин да кызыккан сурооңуз болсо, төмөндө турган WhatsApp номуруга калтырыңыз. 0995 20 81 номуру. Студиябыздын мейманы Чолпон Турганбаева мейманда. Саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Саламатсыздарбы? Чолпон айым. Кутман кеч. Балчы десе, балчы элекчи десе, биз кичинекей убакта көпчүлүк учурда үстүнө бир атайын арыларга кие турган кийимди кийип алып жүргөн аталарды элестетчү элек да. Чолпон айым сизди көрүп атканда менде бир ушундай ой болуп атат. Көрсө бал арыны эркектерге караганда айымдар да жакшы караса керек депчи. Кутман кеч, кыргыз халкым. Саламатсыздарбы? Бул ооба ошондой элестетишчү. 1953 жылдан бери биз чоң аталарыбыз Байсалбеков, тайтабыз Байсалбеков Токобай, анын баласы Байсалбеков Көккөз, андан кийин Байсалбекова Райымкан, анын жолдошу менин атам. Ошондо Тургунбаев Мадияр. Үчүнчү, ошондо мен 4-чү муундагы бал арычымында. Негизи 3 кесипти аркалап диплом бар. Анан негизи бал арычылыкка келип калганын себеби бул ден соолукка байланыштуу. Аябай мындай пайдалуу ден соолукка жана дагы акча табуу булагы деп да эсептеп айта алам да азыркы убактачы. Себеби кыргыз балын билсеңиздер керек, кыргыздын бренди болуп калды деп ишеничтүү мындай айта алам да. Анан ошо аталар болгон деп айтканыңыз туура. Ушундай мындай сакалы бар, мындай элестетишчү, мындай балчы десе элечи. Азыр бул кесип, ар бир кесип ардактуу. Бул кесип дагы жашарды, көп эле жаштар дагы мындай өздөштүрүп кете алды. Анан бал арчылыгы көбүнчө жигиттер, эркектер иштейт, жанагындай күчтүү жумуштарды, кара жумуштарды балдарыбыз, инилерибиз кылат да. Жаштерин ары бери жылдырганга, ары бери жылдырганга. Биз болсо ар бир бал арчынын өзүнүн календары болот. Жазда башталып, бир сентябрларга чейин карайбыз да. Майда башталып, бул май айында, майдын аяктарында, марттын 20-сы биз чыгарабыз да арыларды. Ошондо бул арылар өзү физиологиялык жактан жаңыланат. Башкача айтканда, ошо эне ары күнүнө 2000-3000 жана эне личинка туйт да. Ал деген 20-21 күндө жетилип, иштерман арыларга айланат. Андан кийин кышы менен жаткан ары, кышы менен жаткан ары, эне арысын биз ар бир ревизия кылабыз, көзөмөлгөп, кайсыл яшиктин эне арысы бар, кайсы эне арысы чыккан жок кыштан, ошондой. Анан ошол арылар көбөйүп баштаганда бул жалаң ургачы арылар иштейт. Иштерман арылар 21 күндөн кийин бул бал чогутууга чыгышат. Булар аябай иштерман келишет, убакытты үнөмдөшөт, жана аябай куруучу, тазалыкты жактырат. Ошол эле убакта бул айыл чарбасына аябай пайдалуу бал ары деп айта алам да, себеби чаңдаштырууда бул айыл чарбасына гүлдөрдү чаңдаштырып, жанагы биз жеп жаткан мөмө жемиштер, чарба, айыл чарба азыктарын ар бир столго алып келгенге бул өзүнүн көмөктөшөт да, жардамы тиет. Чолпон айым, ушул жерде мен сизге азда суроо берем. Ага чейин кыскача жарнамалуу түрмөк бар. Жарнамалуу түрмөктөн кийин арылардын эркек ургачысын, жынысын кантип билебиз? Мага аябай кызык болуп атат. Азыркы заманда кээ бир инсандар ушул аял эркек менен тең укуктуу болот, башка болот деген бир сыяктуу сөздөрдү айтып атпайбы? Өзүнүн жынысын билбегендерчи. Азыр биз арылардын
ушул макулук жаныбардын, акылы жок жаныбардын эркек ургасын кантип билебиз? Эмне себептен алардын ургач арылары иштейт дагы, эркек арылары иштебейт деген суроолорду мен берем. Азыр кыскача жарнамалык түрмөк бар. Андан кийин дал ушул суроону тегеренде сүйлөшөбүз. Студиябыздын мейманы менен Маек Лонтаус. Чолпон айым, төмөндө сөзүңүздү айтпадыңызбы? Биз кышта ушул чыккандан кийин, кыш чыккандан кийин жаз мезгилинин марттын башында арыларды карап чыгабыз депчи. Кайсынысында эне ары бар, кайсынысында жок деп. Бунун жынысы кантип билинет? Бул эне арысы бул башка арыларга караганда 3 эсе чоңураак болот көлөмүчү. Мисалы үчүн берки арылар 100 грамм болсо, берки эне ары 300 миллиметр. Ой, 3 миллиметр. 3 миллиметр, беркилер 100 мындай. Кичинерээк болот, Кичинекейирээк болот да, мындай азыр айта албайтам. Көлөмүнөн билсек болот да, чоңураак болот. Эмне себептен? Анан көбүрөөк эне ары көп жашайт. 3 жылдан 6 жылга чейин. Иштермен арылар 1 айдан 1,5 айга чейин эле жашайт да. Айырмасы ошодон. Анын эне ары ичүүчү сүттү алып келгем. Булбу? Ушул эң бала ары азыктарынан эң биринчи. Муну илгерки байыркы заманда жалаң ханышалар, падышалар жеген. Падышалар дегенчи, ханышалар деп жегим келип отур. Ханышалар десе, кандай болуп кетет, токтотпоймун. Падышалар мындай жогорку статустагы адамдар жеген да. Жеткен. Бул эмнеден, кайсы курамдан алынат? Бул деле ошол бул балалар эне ичүүчү сүт, ошо эне арысына 16 күндүк жанагы арылар жасап берет да. Ошол муну ичкенде көп жашайт. Күнүнө ошо ойлосоңуз 2000-3000 бала себет да, жанагы личинка туп. Анан булар жашоосун узартат. Ушу 3 жылдан 5 жылга чейин. Жеп көрсөм болот, Жеп көрүңүз. Кана бисмилла. Муну күнүнө жеп жүргөн адам, мисалы үчүн 1 айда 1 флакон жетет. Ушул жетет 1 айга, 1 айга жетет. Ошонун тилдин үстүнө эле 1 тамчы, 2 тамчыдан эле коюп коесуздар. 1 жылда 2 жолу ушундай флакон жетет да, 1 адамгачы. 1 ай ичип, 5 ай эс алып. болот бунун артыкчылыгы бул күнүмдүк. Кайсы учурга пайдасын тийгизет? Күнүмдүк колдонуучу микро жана макроэлементтер, витаминдердин баарын өзүнө камтыйт да. Иммунитетиңиз бекемдейт, көздүн көрүүсүн жакшыртат. Жанагы балалуу боло албаган эркектер, аялдар. Муну бир эле жолу жейт дедиңиз, Ооба. Мен тамак соо жаным кайра ашап салып түгөт салып. Кымыз менен бал кошкондой даамданат да. Мен ошону айтайын дедим эле, мындай. Кычкыл. Кымыздын даамы сыяктуу даам келип атат да. Айран, кымыз ушундай да, кычкыл. Кисло. Чөптүн даамы келип атат да. Ушундай болот. Муну азыр көп пайдаланып калышты. Биз ушуну кыргыз элибизге жайылтсак деген менин максатым да. Баларыны, балар азыктарын. Чолпон айым, менде бир азыркы тил менен айтканда бир сөз менен өзүңдүн оюңду билдир деген бир түшүнүк пайда болуп калбадыбы азыркы биздин коомдо ушунчалык. Мен ойлой берем да, ушул биздин кичинекей жаш жеткинчектерге, балдарыбызга, ар бир балага бир 2 жаштан баштап бал жегенди үйрөтсөк деген менде бир ой бар да. 1 жаштан өйдө болот да, негизи. 1 жаштан өйдө. 1 жаштан өйдө. Мен азыр ушу эфирден айтайын. Өзүм 1 жаштан ашкан уулум бар. Ошол уулума 6 айынан баштап эле калп айтпасам бал берип баштадым да. Азыркы учурда кадимкидей эртең менен турганда мага бал бер деп менден бал сурайт да. Анан мен айтам, ойлойм да, Японияда ушундай бир закон бар экен, мыйзам бар экен. Ар бир жаш жеткинчек эртең менен эрте бала бакчага баратканда, эртең менен эрте мектепке баратканда, Япон апалар балдарына 2ден бөдөнөнүн жумурткасын бышырып берет экен да. Бөдөнөнүн бунун жумурткасын жеп алып, алар тыпылдап мектепке барышат экен. Тыпылдап балар бакчага барышат экен. Эгерде мектепке кирип атканда сурашат экен мугалимдерчи, эжеги агай сурайт экен. Сен бүгүн эртең менен бөдөнөнүн жумурткасын жедиңби десе, жана эми
калп айтканга көнгөн эмес да япондун балдары. Жок, бүгүн бөдөнөн жумурткасын жей албай калдым десе, атасына, апасына айыппул салынат экен. Сен бүгүн балаңа бөдөнөн жумурткасын бышырып бербеген турбайсыңбы депчи. Мен ойлой берем да, алардын башы эмнеге эле жакшы иштейт, эмнеге эле ойлоп табуучулар көп десе, ушул баланы кичинекейинен жаштайынан сезимталдыкка үйрөтөт турбайбы депчи. Ошо дени сак муун болсо, дени сак улут болот да. Биз ушуну жайылтсак болот балалар азыктарынчы. Ошо Япон эли дагы буну жаш жанагы бала бакчадан баштап берип башташат. Бул ошо мээнин өсүшүнө. Бизден алышабы буну? Бизден алып кетишет. Карагылачы, урматтуу кыргыз элим. Биздин бүт эле азыктар кетип калат, мисалы үчүн. Япония бизден ушул арын сүтү дедиңизби? Ары эне ичүүчү сүт. Ары эне ичүүчү сүттү бизден алып кетет экен ушунучу. Мен ойлодум эле башында эмне болду экен депчи. Азыр мен кайра дагы жеп көрөйүн десем, Дубайга чолпон айым айтты, бир эле жолу жеш керек депчи. Болду, жебейм, токтотом. Дубайга деп айтып калбадыңызбы? Дозасы бар да, күнүмдүк өлчөмү бар. Ар бир балдын дагы, бала азыктарын дагы граммдап жеш керек да. Мисалы үчүн бала азыгынын перга деп коет, бул кыргызча бала ары наны. Бул жерде гүлдүн чаңчасы бар, тоо гүлдөрүнүн чаңчасы, сиз дамдап көргөн маточное молочко бар, пыльца, перга дагы, бал дагы бар да. Буну кышкыга өздөрү даярдашат, балдарына беришет. Биз жанагы банканы кышкыга салат жасайбыз го, мисалы үчүн тоңдуруп, бул арылар өзүнүн жашоосуна кышын. Ары кыш менен ушун жеп чыгабы? Ушу менен азыктанышат. Азыр эмеде да азыктанышат да, мындай көбөйүү убагында дагы. Жанагы жыты азыр айтам. Жермен, чөп бар го, анан жана бизде өрүк бар эмес, ошо өрүктүн дагы бир жыты келип атат. Ушул жерде. Демек, өрүктүн гүлүнөн дагы чогулса керек деп ойлойм. Витаминдер бар, макро жана микроэлементтер, Б тибиндеги бүт витаминдер бар да, С витамин бар. Күнүнө жаш балдар 4 граммдан жеш керек, ал эми чоң адамдарга 8 грамм. Атымдашып жылдыздарга